калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн мечиттен келдик эле. Оңолууга чакырып аттык эле. Каяка чакырып аттык эле? Казиного эмеспи? Уурулукка эмеспи? Тополоң митингке эмеспи? Каяка чакырып атабыз? Оңолууга чакырып атты эле. Алланын үйүнө? Я, кимдин үйүнө чакырып атабыз? Алланын үйүнө, Алланын коноктугуна. Оңолуу жолунан вактыңыз болсо, вакыт жок эле. Эчтеке эмес. Да мүмкүнчүлүк болуп калат. Иншалла бир карап көрөбүз. Анан үйдө бекер отуруп, мына каты менен ажылдашып тургандай барып келейинчи. Кээ бирлери дагы кандай, ар кандай абалдарда. Кээ бир ашамды кичине билими болсо, учурашып, сүйлөшүп, мисалы, жөнөкөй учурашып барганда деле. Мусулмандын көңүлүн көтөрүп, кичине проблема болуп калды. Ичи ооруп атат, тиши ооруп атат. Баласынан айрылып калды, ата-энесинен айрылып калды. Бирөөлөр алдап кетти, кичине банкрот болуп калды. Жалат болбу? Пайгамбарыбыз ооруп аткан адамдарга айтат эле. Ла бас тахур дейт эле. Мааниси эмне? Жалат болбу? Эчтеке эмес. Ооруп атат, анан эчтеке эмес деп айтасың. Бул эч нерсе эмес. Алла ла бас тахур деген тазалануу. Алла сизди денеңизди да, руханиятыңызды тазалайт. Шифа берет. Кыжалат болбоңуз. Алла мусулманга бул дүйнөдө ооруну эмне үчүн берет? Ахиретте азаптабаш үчүн. Бул дүйнөдө ошол оорусу менен кичине аз кемчилдик, ибадатта кемчилдиги бар эле. Жана башка ушулардын баарын жууп кетиш үчүн, күнөөлөрү бар эле кечирип жүрүш үчүн Алла Таалам жөндөн жөн оору бербейт. Ооруну сурабаш керек. Бир берип калса кыжалат болбоң, вообще кыжалат болбоң. Ушу аркылуу даражаңыз көтөрүлөт. Эгерде күнөөңүз жок болсо, күнөөлөрүңүз болсо, ошол оору аркылуу бардык күнөөлөрдү Алла кечире берет. Канча алдадыңыз? Канча калп айттыңыз? Канча ушактадыңыз? Канча балакет-салакеттердин бардыгы бар. Мушкатул Масабих деген китеп бар да биздечи, Орто Азияда эмес, бүткүл дүйнөдө эле окулат да булчу. Хадис келет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Абу Разин, Ибн Разин экен, Абу Разин ойнчу. Сен билесиңби дейт, бир мусулман экинчи мусулманга зияратка барса үйүнө. Билесиңби канча сооп болот экен? Жок дейт. Шайяуху 70,000 малак деген да. Анын аркасынан 70,000 периште коштоп барат деген. Бул менин сөзүм эмес. Бүткүл ааламдын райымы, бүткүл адамзаттын мырзасы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сөзү да. 70,000 периште коштоп барат экен, юсоллуна алейх, ошого дуа кылып барат экен ошо. Зиярат кылып аткан кишигечи. Бул жерде бирок кандай калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн, бир добуш үчүн, бир кажет үчүн, бир акча үчүн, же бир арам ишке чакырыш үчүн, бир жамандык үчүн эмес, калыс Алланын үчүн, башка эчтекенин кереги жок. Ушу жөн эле Алла үчүн зияратка барам, анан чакырып коеюн деген максатта. Мындай касиет, ушундай чоң жакшылыкты, ушундай чоң берекени агып келаткан. Эми барып бул жөн ушу зияратка кетип атканыңыз деле ушунчасы болсо, периште Алла Таалам жарчы салып, сахих хадис. Сенин басканың жагып атса, барганың жагып атса, бейиштен кан сарай таяр болсо, 70,000 периште коштоп сага дуа кылып атса. Алла. Не деген керемет бул? Алла айтат, ким мен үчүн бири-бирин зиярат кылсачы, менин мухаббатым ошолорго важип дейт. Менин мухаббатым важип аларга дейт. Аларга бейиш важип дейт. Ошон үчүн Алла үчүн бири-бирибизди зиярат кылуу бул токтобош керек. Асмандан келе жаткан азап кайтарылат дейт. Күнөөлөрдүн себебинен асмандан азап келаткан эле ким Алла үчүн кайсы бир жамаат, экинчи бир жамаат же бир элди зиярат кылган болсо, зиярат үйүнө барып калат, анан келат. Асмандан келе жаткан азап кайтарылат. Бирок азбай айткандай, адеби менен, жол жобосу менен, көздү сактап, зикир менен, дуа менен, күчпейилдик менен, сунуш иретинде. Буйрук иретинде эмес, сунуш иретинде. Машаалла, сизди ушу мечитке чакырганга келдик эле. Бир эстетип коеюн. Азыр бири-бирин жакшылыкка чакырбай калган билесиз да? Кошунага кирбей калган билесиз да? Бишкектикилер жакшы эле түшүнөт да. Айылдагы дагы алхамдулилла кичине бул маданият, баглуулук калган. Алар деле азайып кеттир. Бири-бирини менен баяндай, ошон үчүн мурда береке бар эле. Бири-бирин зиярат кылгандарда. Бул канчалык биз Алла үчүн бирибизди зиярат кылып, аралашып жүрсөк, абалыбызды адам баласы жакшылык жамандык ээрчип жүрөт.
кейде қыжалат болған учур болот, ким гана болбосун, көңүлүн көтөрөсүң. Кейде ийгиликке жеткен болот, машалла жакшылыгы бөлүшөсүң. Мынакей ошон жараткан Алла субхана ва таала баардыгы жар болсун. Бардык пайгамбарлардын сүннөтү, бардык сахабалардын сүннөтү. Мындай алхамдулилля Алла үчүн бири-бирин зиярат кылып, үйлөрүнө кыдырып барып, бул оңой нерсе эмес өзүчү. Охо, барган кишиге дагы өтө чоң тарбия. Мен ал тияктан бир дүйнө пайдам жок болсо барып не кылам дейм, эмне кылам? Азыр адамчы, билесизби эмне үчүн барат? Проблемасы болгондо барат. Ичи ооруп атканда барат, башы ооруп атканда барат. Кырсыкка учураганда барат, бир маселе чечилбей калганда барат. Же ошо өзүнүн кызыкчылыгы, өзүнө добуш, упай керек болгондо барат. Жөн барбайт адамдар. Баары эле келе эмес, азыр адамдардын убакыты жок. Баары сардан кечке акчанын аркасынан коймайлы. Ама Алла үчүн баруу бул оңой эмес, кыйын. Шайтан ушу жолдон тозот. Ошо Алла субхана ва таала баарыбызга товфик берсин туугандар. Иншалла айтып аткандай адеби менен тартиптештирүү. Азыр мынакей коомдук талкууга чыгып, өзүңүздөр билесиздер, жашыруун эмес, интернет өнүккөн учур баардыгыңыздарга бирок эч качан биздин мамлекетибиздин туруктуулугу, амандыгы, элибиздин бүтүндүгү, ынтымагы номер 1 болуш керек.